Hazret Adam aleyhissalam bu dünyaya gelgende en birinci insan, jana en birinci paygambar. O kişi bu dünyadan ötkөндөн keyin 1000 жылга жақын adamlar tawhid, Allah'ın жалгыздыгына, birdigine sıyınıp vaqt ötkөрүp turuşkan. Жақшы adamlar жақшылыкка чакырып, алардын дуасы кабыл болгон, элди оңдоп турган. Кийин ошол аулиялар дүйнөдөн өткөндөн кийин adamlar эмне кыла баштады? Алардын сөйлөкөтүнө сыйынып, алардын сүрөттөрүнө сыйынып бутпарастык башталды. Бутпарастык таркады. Ошол бутпарастыкка эң биринчи каршы, ширкке каршы, куфурга каршы жиберилген пайгамбар Нух алейхиссалам. Нух алейхиссалам Иракта, ошол жерде Фурат, Дажла деген өрөөндүн ортосунда төрөлгөн. Нух алейхиссаламдагы ошол өзүнүн даватын кылып турду. Идрис алейхиссаламдын 3-чү урпагы болуп эсептелинет. Бул киши улуу пайгамбарлардын катарына кирет. Кур'ан-ы Каримде 43 жерде Нух алейхиссалам пайгамбар тууралуу айтылынат. Бир фарыз туурасында мурас илими ислам шариятында толук так, туура, адилеттүү айтылынган. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Силер үчүн силердин аялдарыңар таштап кеткен мал-мүлктөн жарым үлүш бар, качан алардын балдары болбосо. Эгерде балдары болсо, анда 4-төн 1 дейт. Бул дагы осият жана карызды бергенден кийин дейт." Бул деген эгерде аялы өтүп кетсе, аялынын өзүнүн мал-мүлкүнөн күйөөсү жарымын алат экен. Эгерде ошол аялдан баласы болбосо, эгерде аялдан бала чакасы боло турган болсо, анда 25%-ын алат экен. Калгандары бала чакасы бөлүп алат. Бул дагы качан? Биринчи карызы берилгенден кийин, осият айткан болсо, осияты берилгенден кийин, анан ушундай бөлүнөт. Мына. Бир сүннөт туурасында Насаи шарифте келет, Хусейн радыйаллаху айтат: "Мен атам Хазрет Али радыйаллаху анхуну көрдүм" дейт. Дарат алып, дараттан ашкан сууну мурда эми кумган менен болот эле, азыркындай крайниктер жок эле. Ошо кумгандан ашкан сууну дарат алып бүткөндөн кийин туруп ичти дейт. Мен таң калып карасам айтты дейт: балам, эмне таң калып карайсың? Мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды да коддо ушундай амал кылганын көргөнмүн" дейт. Замзам суу менен дараттан ашкан сууну туруп ичүү сүннөт. Бул деген ошол кумган менен мурдагы айткандай, дарат алып бүттү, дарат алып бүткөндөн кийин бир аз калып калат, ошону туруп ичип коет деген. Хазрет Умар разыйаллаху анхудан да риваят келет, ушу дараттын ашкан суусун ичкенде, туруп ичкенде, буда шифа бар дейт. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимге эгерде башка бирөө бир жакшылык кылган болсо, ошо жакшылыкка сиз дуа берсеңиз, жазакаллаху хайран деп, Алла Таала сизге жакшылык акысын берсин деп дуа кылсаңыз, ушул сизге кылган жакшылыктын ордуна шүгүр кылганга жүрүп калат экен да. Демек, кандай гана жакшылык кылбасынага биз рахмат айтышыбыз керек. Колубузга суу куюп бердиби? Бут кийимибизди түздөп бердиби? Кандай бизге чай бердиби? Нан истедиби? Кандай гана бизге жакшылык кылган болсо бирөө, биз анын сөзсүз рахматын айтышыбыз керек. Рахматла рахмат, бул да жакшы. Бирок дуа бергенибиз ошого шүгүр кылгандын ордуна кетет экен. Кандай деп дуа? Жазакаллаху хайран. Жазакумуллаху хайран катиран деген дуалар. Муну үйрөнүп алышыбыз керек экен мусулман баласы. Жазакаллаху хайран деп, Алла Таала сизге жакшылык акысын берсин деген. Бир күнөө туурасында жалган күбөгө өтүү. Мына айтып койчу, тигинтип койчу деп ал күбөгө өтө калат, жалган эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимде ким жалган күбөгө өтө турган болсо, бул чоң күнөө, бул ширк менен тең" деген. 3 жолу айткан, бул ширк менен тең деп. Ширк келтирүү менен тең экен туугандар. Демек, жалган күнөө өтө чоң күнөө туугандар. Биз билебиз кантип жалган күбөгө өтөбүз. Албаганды алды деп, алганды албаган деп. Ошон демек, күбөгө өткөндө коркушубуз керек туугандар. Дүние туурасында дүниенің мақсат кылбагыла дейт. Дүниеде жашайбыз, зарылчылыгыбыз, кажетибиз бар. Бирок жүрөгүбүз негизги максатыбыз акча табуу эле болуп калбасын. Алланын ыраазычылыгы акча таап, ибадат кылып, башкаларга, адамдарга пайда жеткирүү болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким
дүние табууну эле максат кылган болсо, ошон үчүн гана сапар кылат, жүрөгүндө да кыялы дайыма ошондой. Алла Таала ага дейт, ачарчылык, жокчулукту, кембагалчылыкты пешенесине басып коет дейт. Канча тапса дагы жетпейт дейт. Каниет жок. Эмне болот деп эле ушул гам пикирде тапканым эмне болот экен? Азыраак таап калса ооруп калат. Тапканы бир аз кичине кемип калса дагы ооруп калат. Bunun эч качан жүрөгү ток болбойт экен дагы, миллиард тапса дагы ач болгон бойдон дүйнөдөн өтүп кетет экен да туугандар. Билип койгула. Жараткан Алла Таала тагдырда канча жазган болсо, ошончолук эле ырыскы таба алат. Андан ашыкча эч ким таба албайт дейт мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан Муслим шарифте келет. Жабир радыйаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айткан укканмын дейт. Идиш аяктын үстүн жаап жаткыла, жаап жүргүлө. Кандай идиш аяк болбосун, же чанач болсун, сүт куйган, кымыз куйган чанач, мурда суу куят эле чаначтарга, оозун жапкыла. Эмне үчүн? Жылда бир же ушундай бир түн келет дейт. Ошо түндө бир ваба деп коет, эпидемия, оору түшөт экен. Ошол идиши ачык идиштерге өчөт экен да. Демек ошодон бир өтө катуу жаман ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн экен. Ошондуктан туугандар, жатаарда үйдө идиш аякты жаап коюшубуз керек. Өзгөчө тамак бар идиш аяктын үстүн сөзсүз жабыш керек. Сөзсүз жабыш керек. Кур'ан-ы Каримдин насааты, Кур'анда Алла Таала айтат: "Эй иман келтиргендер, силер сүткорлук кылбагыла" дейт. Бирөөгө акча берип, эселетип акча алып, сүткорлук өтө чоң. Бул күнөө арам туугандар. Сүткорлукту таштагыла, мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер деп жараткан Алла осуят айтат. Алла Таала баарыбызга укканга, айтканга, амал кылганга тоофик берсин.